Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ободо ой пикир көрсөтүүсү, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин темабыз акыркы күндөрү коомчулукта аябай кызуу талкууга айланган зомбулук боюнча сөз кылмакпыз. Бүгүн ушул аялдардын укугу, эркектердин укугу, деги эле коомдогу адам укуктары жөнүндө дагы ой пикир алмашуу максатында биз студиябызга атайын адистерди чакырганбыз. Жамал Фронтбек кызы Мутакалим борборунун коомдук уюмунун жетекчиси, фонддун жетекчиси, тагыраак айтканда. Ошондой эле Айчүрөк Бооркеева көз карандысыз журналист, эксперт. Ушул чөйрөдө, ушул жаатта көп пикирлери айтып жүрөсүздөр. Мына ушул зомбулукка байланыштуу, деги эле ушул коомдогу аялдардын орду, гендердик саясат жөнүндө ар кайсы учурда, ар кандай темада мындай талкуу болуп келип атат да, ар кайсы ракурстан. Мына ошол боюнча биз да бүгүн сөз кылсак дегенбиз. Анткени мына кечээ да жогорку кеңеште атайын ушул маселе каралды. Ички иштер министрлигин чакырып, депутаттар суроолорун берип, ошо зомбулуктун баягы көрсөткүчтөрү жылдан жылга кандай болуп атат, зомбулукка кабылгандардын саны, сотко өткөндөрү, чаралар, укуктук жазалар боюнчачы. Ушул боюнча Жамал айым сиз айтсаңыз, ушул Мутакалим борбору дагы мына 20 жыл болуптур. Түзүлгөнүнө куттуктайм сиздердин мааракелик жылыңыздар менен. Ушул аралыкта сиздер дагы аябай көп иштерди жасап келип атасыздар. Коомчулук тарабынан көпчүлүк учурда оң бааны берилип келип атат, баа берилип келип атат. Ушул боюнча сиздин оюңузду уксак. Эми сиз туура айтып атасыз. Ошол акыркы күндөрү, деги эле акыркы жылдары ошол өзгөчө үй бүлөлүк зордук, зомбулукка коомчулук көп көңүл буруп атат да, азыркы каралып аткан. Эми муну мен айтар элем, бир тараптан эле бир баа бериш мүмкүн эмес да. Муну көп тараптуу баа беришибиз керек. Бирок ошол аттеңдешибиз керек. Ошол 30 жылга жакындап калды биз эгемендүүлүктү алганыбызга. Бирок сонун деген Кыргызстандын мыйзамдары бар да. Бирок эмнегедир эле ошол ишке ашпай атат да. Сонун деген биздин алымдарыбыз бар, диний багатында сонун сөздөрдү айтып атат. Бирок эмнегедир эле элдерибизге жетпей атат да. Дагы бир багыттан ошол аялдардын укугу деп атабыз. Ошол мынакей 30% квоталар берилип атат. Жергиликтүү кеңеште айымдар депутат болсун, жогорку кеңешке келсин деп атабыз. Ошол маселелердин баарын коюп атабыз дагы эле. Бирок эмнегедир эле ошол зордук, зомбулук чечилбей атат да. Өзгөчө үй бүлөдөгү зордук, зомбулук. Мен айтар элем, бул маселени чечиш үчүн биз бир стратегиялык бир көз жүгүртүп, бир стратегиялык бир кадамдарды кылышыбыз керек да. Бул мүмкүн жөн эле мыйзамда эмес, мүмкүн бул социалдык бир маселелерде, экономикалык маселелерде, ички тышкы миграцияда. Ошонун баарын эгерде биз чечип, адамдардын жашоосун оңосок, мүмкүн алардын жашоого жүгүрткөн көз карашы бир башкача болуп калат эле да. Көпчүлүк учурда азыр ошол бардык жагыбызда эле биздики чоң көйгөй болуп атат да. Билим берүүнү карасак деле, ошол медицинаны карасак деле, илимий жагыбызды карасак деле, мыйзам чыгаруу жагын карасак деле, диний багытыбыз кетип аткан жагын карасак деле, биз көп жерден кайдыгерлик болуп, көпчүлүк учурда өтө күчтүү специалисттерди ал жумушка кармай албай, иштете албай, анан жумушка окшогон эле жумуштарды кылып атабыз да. Ошол себептен мен ойлойм, бир результаты, натыйжасы жакшы болбой атат да. Бирок эң негизгиси ошол биз үй бүлөлүк бир стратегиялык жүгүртүүнү, үй бүлөнү бир бекемдөө үчүн көп иш чараларды иштешибиз керек. Анткени бардыгы эле бар, карап көрсөк, статистика боюнча, изилдөө боюнча карасак, отчет берсек, сонун отчетторду беребиз. Бирок эмнегедир эле жашообуз оңолбой атат. Мына соцсетти кечээден бери көргөзүп атат. Бир кичинекей бала суукка карабай кайыр сурап, үй бүлөсүн ошол кичинекей баланын алып келген тамак ашын ата энеси жеп отурат да. Бул жерде дагы ошол энелик биздин милдетти аткара албай атабыз. Коомубузда ошол аталык милдетти аткара албай атабыз. Анан көпчүлүк учурда эле мындай бир кайдыгер болуп эле, эмне болсо ошо болсун, мага тийишпесе болду, мен кара курсагым тойсо болду, башкалар менен ишим жок деген, мен ойлойм, бир туура эмес бир саясат жүрүп атат окшойт депчи. Анан ошону да коомчулугубуз ойлонгусу да келбей калды. Анан көпчүлүгүбүздүн жашообузда мындай фейковый жашоо болуп калды да.
да, ошол инстаграмда, интернетте башка бирөөнүн көйнөгүн болсо да кийип, башка бирөөнүн үйүндө болсо да сулуу сүрөткө түшүп эле көргөзүп атабыз, бирок биздин жашообуз ага жакын да келбейт да. Ошон үчүн бул жерде бул маселени чечиш үчүн албетте ар бир тараптан өзүнүн иштеп аткан адистери бул көйгөй деп көтөрүп атат. Бирок бул жерде мен ойлойм мындай бир ошол институттардын баарын бириктирип, мындай бир сквозной кылып кете турган маселе да бул. Ошол зордук зомбулук бирөөгө эле тиешелүү эмес да. Көпчүлүк учурда дагы биз сыртка чыксак, кооз сүйлөйбүз, бирок карап көрсөңүздөр үй бүлөгө кылып аткан зулумдары, аял болобу, эркек болобу, ошо балдарына кылып аткан зулумдары өтө көп болуп атат да. Ошон үчүн айтар элем, аял болобу, эркек болобу, бир күзгүдөн карап өзүбүздү, чын эле мен ушундай адаммынбы, эмнеге ушунчалык фейковый жаза алмай болуп кеттим деп бир ой жүгүртүшүбүз керек болуп калды го дейм да. Түшүнүктүү. Айчүрек айым, ушул жаатта сиздин мындай кызыктуу, өзгөчө мындай оригиналдуу пикирлериңиз жарыяланып жүрөт да. Өзүңүз айтып жүрөсүз. Ушул боюнча сиз азыр дагы ошол өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, Назулан мырза. Келе жаткан жыл бизге ийгиликтерди алып келсин. Жамал айым, сизге ушул 20 жылдан бери аялдардын көйгөйүн көтөрүп келесиз. Аялдарды диний жактан эле эмес, абактарга чейин кирип, аялдардын маселелерин чечишип келесиз. Аларда агартуучулук жактан көптөгөн жардамдарды берип келесиз, моралдык жардамдарды берип келесиз. Сизге ийгилик каалайбыз. Бул ушул жаңырган жылдагы башталган жагымсыз окуялар биздин коомчулукту бир дүрбөтүп койду. Бул нерсе бул дүйнөдө эле болуп келген зордук, зомбулук биздин Кыргызга эле тиешелүү деп айта албайбыз. Бул баардык өлкөдө бар. Бизден укмуш шарттарда жашаган өлкөлөр бар, начар. Сирия, Афганистан, Пакистан жана башка бир топ мамлекеттерде мисалы үчүн аялдар кыйналып жаткандар бар. Ошол эле Европада кыйналып жаткандар бар. Анан кийин булардын негизги көйгөйүн мен ар тараптан карап көрүп, Жамал айым бир топ критерийлерди санап өтүп кетти. Социалдык, экономикалык, миграция жана башка бир топторун. Эми бул бир жагы. Анан кийин адамдагы баягы каниеттүүлүк, зомбулук деген нерсе түшүнүгү жок болсо ойгонот окшобойбу? Бул тарбия нар жактан, түшүнүк, билимсиздик, анан жоопкерчиликтин жоктугу. Мен кечээ бир факты чыкты. Биздин Кыргызстандын Россиядагы элчилиги официалдуу түрдө айткан экен, жарыялап, Россиянын түзөтүү колонияларында биздин 1400 жараныбыз ошол жакта жатышкан экен, кылмыш жаза мөөнөтүн өтөп. Бул эмне деген коркунуч? 1406 адамдык ресурс биздин ошол жакта жатат. Ошолордун 98% болгондо дагы өздөрүнүн мекендештерине, ошол эле аял заттарына, өзүнүн тааныштарына, жакындарына жасаган кылмыштар экен. Көрүңүз, мына үй бүлөдө эле эмес, биз жакындарыбызга, коомчулукка да ушундай кол салууга барып калды. Бизде бир аяоо сезими жок болуп калды. Андан тышкары мына ошол кечээ министрдин орун басары, ички иштер министринин орун басары айтты го, 8000ден ашык кылмыш катталса 2019 жылы, анын ичинен бир 4000 арам арактар менен ичкиликтин айынан болгон кылмыштар экен. Анын бир 2000 аял затына болгон зордук зомбулук, ошондой эле 49 балдарга болгон зордук зомбулук экен. Бул нерсенин баардыгы эле үй бүлөнүн ичинде болуп аткан нерселер. Эми үй бүлөдө дагы ар ким өзүнүн ордун билбей калгандай сезилет да мага. Аял аялдай болбой, эркек эркектей болбой. Бир дизайнер эжебиз бир кызыктуу фактын айтат. Мага көптөгөн аялдар келет, чен өлчөмүн алсам эле ийиндери эркектердикине окшошуп баратат дейт. Кең далуулуу болуп баратат дейт. Жамбаштары кууш болуп баратат дейт. Биздин аялдар физикалык жактан дагы оор жүк көтөрүп, жумуш кылып, бул моралдык жакта айтпай эле коелу. Ошондуп баягы өзүнүн дене түзүлүшү дагы өзгөрүп бараткан бир жаман бир көрүнүш пайда болуп баштап тур да. Бул факт, муну эч кандай кача албайбыз. Ошондуктан ар ким өзүбүздүн ордубузду билип, акырын бир тарбиялык иштерди жасабасак болбой калды. Эми бул боюнча мындай да, Айчүрек айым, биз көбүнчө сырттан кабыл алуу процесси мындай өтө тездик менен жүрүп атат да. Маселен, батышты караган ошол илим билимдүү эле, жогорку билимдүү, айрыкча көпчүлүгү жогорку билимдүү биздин жаш кыздарыбыз, айымдарыбыз ачык эле мына айта баштады.
мен күйөөгө тийбейм, мен кайнене кайнатама чай куйбаймын, мен бала төрөбөймүн дегендей мына өткөнкү жылдын соңунда ушул Сүрөт музейинде ушул көрүнүш көрсөтүлүп аябай коомду ызы чуу жаратпады. Мына ушул нерселер аябай күндөн күнгө бийик үн менен чыгып атат да. Бул деген сөз ошол аял затынын коомдогу орду таптакыр теңирден тескери жолго түшүп атат деген пикирлер мындай жан кейитет да. Ушул боюнча сиздин оюңуз кандай? Эми аял эркектин чындап келсек, аялдын эле укугу эмес, бул жерде эркектин укугу да чыгышы мүмкүн да. Мындан көп жыл илгери 2000-жылдары бир эже айтып калды эле. Бизде баягы нарынга Кытайдан техникалык спирттер биринчи болуп келип баштады. Ошондо ошол жашоонун оор түйшүгүнө, кыйынчылыгына чыдабай көпчүлүк жигиттерибиз ичип кетип атат. Акырындап барып биз мырзаларыбызды коргой турган болуп калдык деп. Бул ошондо алгачкы коңгуроо эле. Азыр биз аял заты эмес, мырзаларыбызды да коргоого барып калат окшойбуз деген бир ой пикирлер жаралып калды да менде. Эми биздин аялдын укугу, феминализм бул таптакыр башка нерсе. Бул жерде бул мамлекеттик структуралардагы адам укугу, ар бирибиз бул нерсе үчүн күрөшүшүбүз керек. Бул турган нерсе, бул аялдын коомдогу, жумуштагы өзүнүн орду, балким бийликке келеби, расалык, этникалык жана башкаларга тиешелүү. Бирок менталитет деген нерсе бар да. Биз ошол өзүбүздүн улутубуз менен, өзүбүздүн каада салтыбыз менен, өзүбүздүн жашоодогу башкалардан айырмаланган баалуулук ордубуз менен, бийиктигибиз менен өзгөчөлөнүп турабыз да. Мисалы үчүн ошол жерден аялдардын укугун коргойбуз деп чыгышты, бирок аялдарды кайра басмалап кордоп койгонго жеткиришти. Себеби феминализм бул деген жылаңачтан алып чыгуу эмес да. Башка жакта мына Жамал айым жакшынакай болуп кийинип алып эле канча жылдан бери аялдар менен иштеп, аялдардын укугун коргоп келет. Сөзсүз эле антип жылаңачтанып чыгарып коюп турган аялдын укугун коргойбуз деген бул таптакыр бизге жат көрүнүш. Бир акын эжебиз жазган экен, Карагулова деген, Америкада жашайт экен. Ошого бир таасирленип калдым эле да, Америкада жашайм дейт. Ошол пляждын чекесине эс алып келген туристтер керек болсо ошол купальникчен жүрүшпөйт деди да. Бардыгы эркек, аялы бирдей аппак узун тизеге чейинки футболка кийишет дейт. Муну жергиликтүү эл талап койгон экен. Көрдүңүзбү, Европада дагы өзүн сыйлаган адамдар ушундай кадамдарга барышат. А биздин улуттук музейибизде келип туруп, чечиндирип туруп биздин алдыбызга, көз алдыбызга кой берип коюп атат. Бул кечирилгис нерсе деп ойлоймун да. Эми мен бул жерде кошуп кетким келет да. Бул бир чоң программа болуп аткандан кийин Кыргызстанга келди да, мисалы да. Анан ошону министр культуры деле бир карап, программаңар кандай, түшүнбөсө бул эмне деген болот. Анан музейдин дагы ошол жетекчиси карап, эмне болот деп, анан жок, бул биздин менталитетке ылайык келбейт, ошону бир адаптировать этип мындай кылбайлыбы, биздин эл кабыл албайт, биздин аялдар укугубузду коргойбуз десе пресс-конференция берет, мындай кылат деп эле түшүндүрүп коюш керек эле да. Бирок ойлойм бул жерде ошол министерствонун иштелбей калган мындай бир сабатсыз бир өзүнүн бир шалакылыгы, көңүл бурбагандыгы да, бул маселе чечилип калат эле, менин оюмча. Экинчи маселе, аны болсо медиа аябай бир мындай бир өзүнчө бир буркан шаркан чүрүбүйдү да. Анан көпчүлүк адамдар да аябай көңүл буруп башташты да. Эми албетте бул биздин менталитетке жат келбей турган нерсе. Ар бир нерсе өзүнүн менталитетине, адамдардын акылына сыя турган. Мен ойлойм, ошол эле акция, протестаны башкача кылса болмок да. Башкача кылып, анан анын бир форматтарын ойлонуп, канткенде биз бул маселени көтөрөбүз. Бирок мындай форматта Европада аябай көп болуп атат, Америкада деле, ошол эле президенттер барганда кыздар чуркап чыгып атат. Эми бул алардын методу. Кыргызстандын методу эмес да. Бирок ошону Кыргызстанга ошол программаны чакырып атканда муну биздин ошол өкмөт ошол алып барып аткан, өткөзүп аткан жер кичине карап, ошого көз салып, ошону бир адаптировать этип, бир жакшынакай бир салым кышып койсо болмок да. Экинчи көз караш көпчүлүк учурда биздики гендер же феминизм десе эле, бул бир аялдар жаман көрүнүш, мунун кереги жок дейбиз да. Бирок эми гендер деген маселе бул аялдын эркектин укугу да бирдей алып кетиш керек.
Бул жерден дагы ошол 90-жылдары Кыргызстанга келип атканда ушул терминологияны туура эмес элдерге таңуулап көргөзгөн үчүн баары ушул сөздү жаман көрүшөт да, айткысы келбейт, коркушат бул терминологиядан. Бирок бул жерде дагы ушу аялдын да эркектин дагы мен ойлойм укуктарын корголсо, алар өздөрүн сыйларса, ар бир жерде ошол кандай эле эркек иштесе ошондой аялдар иштеп бир квоталар кирип турган, бул эң жакшы нерсе да. Анткени коомдун гүлдөп өсүшүнө эки жактан ой жүгүртүү керек да, аялдын дагы эркектин да ошондо кооз болуп турат. Анан бир эле өңчөй болуп калса, мен ойлойм коом кооз эмес болуп калат. Ошон үчүн айымдарды иштеш керек, бир нанотехнологияга өнүккөнгө, өздөрүнө бир прогресс кылып, мындай бир чоң салымдарын кошуш керек да. Көпчүлүк учурда да биз мындай бир светтик мындай бир радикализм дагы бар, аябай күчөп атат бизде, карап көрсөңүздөр. Анан кийин диний радикализм да күчөп атат да. Түшүнбөй эле ошол эки жагы эле чабышып атат. Мындай карап көрсөңүздөр, ошол мындай изилдөө жасап көрсөңүздөр деле, Facebook'та көп болсо 10 киши бар, ар бирөөсүнүн бир 5тен фейк өздөрүнүн баракчалары бар. Ошолор эле чыгат да, башка эч ким жазбайт бул нерсени. Ошон үчүн мыйзам деле бар. Мен ойлойм бул жерде ошондой адамдарды кичине жоопко тартып, анан ошол союз убагында андан кийин деле ар бир коомчулуктун өзүнүн бир алтын мындай бир ортомчулуктары бар да. Ошол Кыргызстандын дагы ошол биздин элита дейбизби, алтын интеллигенция дейбизби, ошолорубуз ошол ортомчулукту кармап бериш керек да бизге. Ортолукту кармап бериш керек да. Анан ошол чыгарып атканда дагы мүмкүн баардык эле сөздөрү чыгара бербей, бир ылгап анан чыгарыш керек болуп атат да. Кээ бир учурда калп болуп деле чыгарса, кээ бирөөнүн жүрөгү ооруп атат. Ошол окуп алып ушул чын эле ушуна, бирок карап көрсөңүздөр бул жөн эле фейк жазылып атат да. Муну дагы мындай бир жоопкерчиликке тартыппы, анткени адамдар өздөрүнүн акылы жетип кой токтойн деген убакытка биз жетишибиз кыйын болуп атат да. Ошон үчүн муну бир кичине тартипке салбасак, бул өтө кыйын болуп атат да. Бул маселеде Айчүрек айым мындай да, эзелтен кыргыз эли ата бабаларыбыздын жолун улап, мына баарыбыз ушу кечеги эле бир 20 жыл мурункуга чейин айталы, дайыма аял затына өзгөчө урмат, сый менен мамиле кылган. Кыздын 40 чачуулук деп жаш болсо дагы улуу эркектен жогору отургузган учурлары болгон. Энени кандай сыйлаган, эжени кандай сыйлаган, карындашты кандай сыйлаган, орду аябай чоң болгон да. Дайыма кызды конок деп, үйдө мисалы үчүн эркектер көп болсо, ой бул конок, эртең башка үй бүлөгө кетет, ордун табып кетет, турмушка чыгат. Ошон үчүн буну кадырлап, кастарлап мамиле кылайлы деп үйрөтчү да. Дайыма бизде аял затына болгон мамиле өзгөчө болгон. Анан эми акыркы ушул 10-15 жылда эле ушул нерсе өзгөрүп кетип, ошолда жетишсиз болуп, жок биз батыштагыдай, Европадагыдай башкача алдыдагы бир болушубуз керек. Үй бүлөнү биз багышыбыз керек болсо, үй бүлөнү биз башкарышыбыз керек болсо биз эркектер менен тең иштеш керек болсо, адан да жогору турушубуз керек деген бир мындай чалагайым түшүнүктөрдөн мына ушул бүгүнкү көрүнүш келип чыкты да. Ушуга кандай дейсиз? Бизде илгери баягы жок дегенде бир союз, сиз айткандай бер жакты эле алайчы. Биз көрүп тарбия алган союзду эле алалы. Ошол убакта баардыгыбыз кечки тамакпы, эртең таңкы тамакпы, түшкү тамакпы, сөзсүз үй бүлө мүчөлөрү баары чогуу отуруп туруп, анан кийин атабыз ооз тийип, анан баштачубыз, анан апабыз ооз тийип. Азыркы көп жерден байкайсың, бири келип, бири кетет, баласы туруп кетет, атасы биякта тамагын ичип атат, апасы өзүнчө. Айтор баардыгы, ар бир кимиси өзүнүн ою менен алек, анан смартфондор менен алек. Баардыгы келип отуруп, жай баракка чай ичип, анан чайдын соңунда ким эмне кылды, кандай маселе, тарбиялуу иштерин сүйлөшүп, абдан жакшы бир жакшынакай шарт түзүлчү сүйлөшүп отурганга. Бизде азыр андай жок болуп калды да. Бул бир деле. Экинчиден, биздин апаларыбыз ошол келиндерге көрсөтүш үчүн, эгерде кайнене, кайнатасы көзү тирүү болсо, сөзсүз түрдө сыйын ошо келиндерине, балдарына көрсөтүп кылыш керек экен. Мен муну кылып койгонмун, мен муну жаштыгымда апама кызматым өткөн, жолугумду салып койгонмун, алып берчимди алып берип койгонмун, чайымды алып берип, каалаган жагына алып барып койгонмун деген кур сөздүн кереги жок. Азыр көрсөтүп туруп анан кийин кылыш керек да. Себеби баардыгы жеңил, каалаган алып берет, каалаган сыйын көрсөтүп алат, бирок бизге ошондой үлгү болорлук нерселер жетишпей атат. Бул элементарлуу эле нерселер.
бул үй бүлөнүн ичиндеги. Бирок көпчүлүк үй бүлөлөрдө булар кескин түрдө уже байкалбай калды. Андан сырткары кайненелер жалгыз баласы болсо дагы, жалгыз уулу болсо дагы үйлөнтүп туруп өзүнчө жашасын деп туруп бөлүп койгондор өтө көп. Ушул эле шаарды алалы, мейли айылда болсо 1-2 күн, бир жума ашып кетсе, эгерде шаарда окуша турган болсо 1 жума келинди алып келип тоюн берет дагы, анан узатып коет, кой барып тынчыраак аман эсен оокатын кылышсын, эптеп жетелешип алып бактылуу болуп кетишсин деп. Жок, үйлөнгөндөн дагы келинге контроль керек, көзөмөл керек. Уул кызына, келинине баягы айтчу сөзүн айтыш керек. Жок, эмнегедир биздин кайненелер өзлөрү дагы четтеп бараткандай да. Анан кийин карасаң, акыры келип анан кийин кайненелер менин укугум деп кайненелер да чыга турган болуп калды. Эркектер, кайненелер, аялдар бардыгы эле менин укугум деп. Азыр укук тарабынан эч кандай маселе жок. Менин кичинекей кыздарым да көтөрүп келет. Өткөндө 4-класстагы кызым көтөрүп келиптир. Көрдүңүз папа, бул менин укуктарым. Сиз ушуларды билесизби дейт. 10 пункттан түзүлгөн пункт бар. Балдарга азыр ар кандай мультипликационный фильмдер, ар кандай көрсөтмө каражаттар бул смартфондон эле келет. Аны ар бир ата эне карап турушубуз керек да. Карап туруп, апа мону билесизби? Эгерде сиз мени урсаңыз, мындай кылышыңыз керек экен. Эгерде мен ката кетирсем, мындай мамиле кылышыңыз керек экенсиз. Эгер туура эмес сүйлөп алсам, муну дагы мындай болуш керек. Бардыгы пункттар менен бар да. А биздин келиндер деги эле билет. Кай жерден зомбулукка кабылганда өзүнүн кандай катачылык кетирип алды, эмне кылып алды, эң сонун билишет. Болгону баягы өзүнүн ордун билиш керек да, ар кимиси. Анан кийин эртең сый көрсөтсөң, сый көрөсүң кайненеңен. Кайненеңе сый көрсөт, келиниңе сый көрөсүң. Анан кийин бүгүн ошентип чай бербейм, тамак бербейм, носкиңди өзүң жуу, күйөөм сен минтип отурсаң, бул таптакыр башка маселе. Эркек менен аялдын бири-бирине болгон мамилеси, үй бүлөнүн жылуулугу, никенин бекемдиги, таттуулугу, ушул нерселер биз кыздарга дагы балдарга да көбүрөөк жеткизип бир маданияттуу түрдө, жеткиликтүү түрдө бир түшүндүрүп беришибиз керек болуп калды да. Жамал айым, мына акыркы убактарда ушул зомбулукка кабылган кээ бир үй бүлөлөрдө бул бактыга жараша аз, баягы эми албетте көбү жана ичкиликтин айынан, жокчулуктун айынан же дагы бир терс жагдайлардан болсо, динден түшүнүгү барлар зомбулукка кабылуусу дээрлик жок десе да, анан бирок ошондо дагы мындай сөздөрдү айтышат да, ушул исламга кирип алышып, аялына өтө чоң мындай тотальный көзөмөлдү кармап, мындай бол, тигиндей бол, шарият боюнча деп анан кийин кыйна берет. Анан ошондон ушундай ажырашуулар же түшүнбөстүктөр болуп кетип атат деген дагы түшүнүктөр бар да. Аял менен эркектин ортосунда укуктар боюнча дагы ушундай же балдардын укугу боюнча. Маселен мына биз бала кезибизде, окуучу кезибизде биздин мугалимдер уруп согуп эле окуткан. Ушу туура кылган. Уруп согуп эле окуткан. Бирок мындай көпчүлүк учурда мындай өзүбүз анализ кылсак, күнөөнүн көбү 99% бизде болгон да. Кулагыбыздан чойгон, указка менен сайгылаган мындай бир учурлар барбыз, бирок эч ал убакта мындай ата энеге айтып баруу же коомчулукка жайуу деген болгон эмес да, мунун бардыгычы. Ошон бүгүнкү баягы эл башкарып аткан же болбосо бүгүнкү академик, бүгүнкү илимдин докторлору баары эле ошентип адам болгонбуз да. Мына биз мен мисалы үчүн ошо мени катуу такалап урушкан мугалимдерге кулагым чойгон, же болбосо указка сайган мугалимдерге мен ыраазычылыктан башка жаман сөзүм жок. Азыр бир башкача болуп калды бүт бардыгы. Ушул жагын диний көз караштан кандай карайсыз ушул маселеде? Эми албетте билим ал деп мындай бир жакшы сөзүн айтып, анан туура багытка койгон, бул эң туура да. Эми биз карап көрсөк, көпчүлүк учурда эле биз мындай сын пикирге алгыбыз келет да, мусулмандар эмне болот экен, алар кандай экен деп. Эми алар деле Кыргызстандын жараны да. Алар деле көпчүлүк учурда ошо дин менен жашап атканы мүмкүн 1 жыл болду, мүмкүн жарым жыл болду, мүмкүн 1 ай болду, барып бир устаздан угуп, ушундай кылыш керек экен деп аракет кылып жашап атат да. Бирок кээ бир учурларда дагы бар, андай жок деш өтө кыйын. Мисалы үчүн түшүнбөй эле, билип билбей эле кээ бир учурда аялдарын да кыйнап аткандар бар да. Мисалы үчүн күйөөсү динге жаңы кирсе, бүгүндөн баштап сени жолго салын дейт да.
аялга бир убакыт берип, акырын даават кылып, ага бир кооз жоолуктарды алып келип, моундай салынсаң сонун экен, каалайсыңбы деп, мындай баладай кылып, динди дагы өтө жумшак кылып жеткизиш керек да. Бирок көпчүлүк учурда биз мындай катуу кылып койгонубуздан, билимибиз азыраак болгондуктанбы же тез ушул соопту алсын дейбизби, ошол мезгилде мындай аялдар дагы кыйналып кетип аткан жок эмес да. Бирок ошол динди түшүндүрүп, ошол дин менен жашап аткан үй бүлөлөр көпчүлүгү өтө бактылуу да. Анан биз көпчүлүк учурда эле бирин бирибизге мындай менин укугум деп же мыйзамды алып келебиз, бул менин укугум деп, же ошол хадистерди алып келип, мына менин укугум ушул экен деп, мындай бир бетин алып келип беребиз да. Бирок ушул жерде менин милдетим кандай болду экен, канткенде жакшы болор экен, мунун көңүлүн канткенде оорутпайм, ушул эле маселеде, ошол маселенин тегерегинде көп эле хадистер бар да. Ошонун эң жумшагын алып келип, же болбосо менин укугум деп моуну кылышым керек десе, ошол эки тоо тиреше берсе эч бир жакшылыкка алып келбейт да. Анан ошол адамдардын ичинен акылдуусу, мен ойлойм, артка кетип, ошол өзүн ылдыйраак алып түшүндүрүүгө аракет кылыш керек да. Бирок азыркы учурда баарыбыз эле кемчонтой болуп атабыз да, түшүнүп түшүнбөй эле ушуну мен айттым, мен кылыш керек, бул меники туура деп, мындай шайтандын бир васвасасын өзүбүзгө алып эле өзүбүздү бир амир шайлап алганбыз да. Аял болобу, эркек болобу, аялдар болсо шариятта ушундай экен, сен мени багышың керек, сен мени унутушуң керек, сен мага алтын алып беришиң керек деп ажырашып атышат. Эркектер болсо мен эркекмин, сен мага баш ийишиң керек, кандай болбосун деп атышат да. Бул жерде экөөдө мындай бир акылдуулук, мудрость жок болуп атат да. Канткенде баш ийүү маселеси, бул ошол физикалык жактан баш ийүү эмес да, бирин бирин сыйлаган, урматтаган, экөө мындай бир жакшы деңгээлдерге көтөрүп, анан балдардын астында биз кандай болобуз деген, же болбосо мени балдарым кантип эстеп калат, канткенде аялыма мындай бир жакшы мамиле кылам, же күйөөмө жакшы мамиле кылам, анан мындай бир бири менен эле кагышуу болуп атат да. Мен ойлойм, бул өтө туура эмес маселе. Анткени бул биздин чала сабаттуулугубуз ошол билим алуу жагынан болобу, дин жагынан болобу. Анткени эгерде адам өтө билимдүү болсо, ал албетте башын ийип, ошол өзүнөн ылдый болгон адам болсо дагы сеники туура деп ошол адамды өзүнүн деңгээлине жеткирүүгө аракет кылат да. Бирок азыркы учурда коомчулукта биздики баардык жактан ошол өз адамдардын деңгээли жетишпей аткандыктан, же светтик жакты түшүнбөй атабыз, же билим берүү жагында аягына чейин түшүнбөй атабыз, же диний жакты түшүнбөй атабыз. Анан ар бир жактан эле биз мындай бир коммерциялык көз жүгүртүү кылып атабыз да. Мага кайсы жагы жакса, ыңгайлуу болсо, мен бир күнү молдо болуп калам, бир күнү укук коргоочу болуп калам, анан бир күнү өзүмдүн укугумду айтып, анан эгерде мага ал баары тең туура келбесе, мен жөн эле аялмын, мен ушундай зордук, зомбулук көрүп атам деген өзүнчө дагы бир форманы кийип атабыз да. Мен айтар элем, бул жерде биз мындай бир комплекстүү бир иштерди жүргүзүп, ошол динди дагы кабыл алып атканда, ошо динди жаманбай, тескерисинче ошол динге кызмат кылып, анан ошол диндеги адамдарды да түшүнүп, эмне себептен ушуну кылып атышат бул, мүмкүн мунун да чындыгы бардыр дегенге мындай бир өзүбүздүн критикалык ой жүгүртүүбүздү таштаганга аракет кылышыбыз керек да. Айчүрек айым, сиз кесиптеш катары, журналист катары сизге суроо да. Мына көпчүлүк учурда коомдо болуп аткан оң терс көрүнүштөрдүн баардыгы азыркы убактарда дароо социалдык түйүндөргө чыгат да. Facebook, Instagram, сайттар, YouTube жана башка да. Бактыга жараша мен социалдык түйүндөрдү дээрлик колдонбой, мен жокмун, баракчам да жок, эч нерсем жок. Бирок жумушума байланыштуу анча мынча кирип карап коюуга туура келет да. Азыраак көңүл бөлөм, азыраак колдоном. Анткени менен ошондо окуп калам, кээде кулагым чалып калат. Дал ошол соц түйүндөргө чыккан терс көрүнүштөрдү кээ бирлер көбөртүп, жабыртып же башкача кооздоп берип, анан билесиңби, мен сени керек болсо баягы YouTube'дагыдай же болбосо Facebook'дагыдай көргөндөгүдөй мен сени минтип коем, маселен өрттөй беремин, же бензин чачып өрттөй беремин, же мындай кылам деп ошону керек болсо мисал кылат да.
Анан ошондо бир ой келет да, биз ошол болор, мындайча айтканда кээде болор болбос нерсени шумдуктуудай тема коюп туруп чыгарып берип, көбөртүп, жабыртып, анан ошондой нерселердин кээ бир баягы жакшысын ашырып, жаманын жашырып деген кыргызда сөз бар да. Ошондой кылбай баардыгын өтө берип, ушул дагы өтө чоң терс ролду ойноп атабы дейм да. Туура айтасыз. Бул нерсе баягы эле үй бүлөдөн башталып, коомчулуктагы бир терс жагдайларга чейин жеткизет экен да. Керек болсо үйдө дагы бир кичинекей нерсени чоң нерсеге айлантып саясат кылып ийишет. Азыр келини дагы, кайненеси дагы. Көпчүлүк байкап калам да, мен мисалы үчүн келиндерге таң калам, азыркы келиндерге. Шап этип туруп, мисалы үчүн кайненесине кичине нааразычылыгы болсо, же үйүндө бир иш болсо эле, шак этип туруп эле акырын кыйытып туруп эле соц тармакка жарыялап коет кайненесинин кылык жоругун. Мындай нерсе болбойт да. Кайненеси балким киретtir, кирбейттир. Үй бүлөдөгү нерсе баардык бактылуулук, купуялуулукта, туурабы? Анан сыртка баардыгын ташып чыга берсе, мындай нерсе болбойт. Профессионалдар болсо, атайын фейктер жүзүн жамынган. Ушундай жагдайларды баягы өздөрүн утуш алабыз дейби, же атайын чагымчылык иретинде жасашабы, ушунча бир рахаттанып жасашат да. Ошону билип туруп, бурмалап туруп, анан кийин алып чыгып коюшат. Мына ушул жаңы жылдан кийинки эле аялдарын өлтүрүп койгон окуяларга байланыштуу баягы ар ким, баардык эле эксперт, баардык эле аналитик, баардык эле пост жазышып эле баардык чоң талкууга алып кетишти. Бирок бул бир чети дагы туура, ар кимиси оюн билдирип, коомчулук аралашып турганы жакшы нерсе, бирок ошол дезинформация кылбаш керек бул жерде. Ошол мен билип көрүп тааныган эле кесиптештерим менен көрүп калдым, акырын деп жазып коюп атышат да, жазып чубак ажы аялды урса болот деп атат го. Же дагы бир алымды айтып. Мындай нерсе болбойт да. Аны мен да жазып калдым. Жок, менин угушума караганда айтып эле жүрөт, аялды анчалык эле жазалаган кезде колуң уч менен, же болбосо сөзүң менен, анчалык эле катуу жазалаган кезде төшөгүн бөлүп кой. Мисалы үчүн да, ушундай эле элементарный нерселер. Анан аябай талкуу кетип атат, бири сөгүнүп атат, бирөө сиз айтып аткандай жаман сөздөрдү айтып атат, таап алам, минтип алам деп атат. Эми талкуу кызуу жүрөт да андай жерлерде. Анан акырын жем таштап коюшат экен, анан отурушат экен, кызыгып. Анан ошол жерге анан аралашып калышты. Баягы видеону көргөндөр аралашып калгандан кийин жазышты. Жок, чубак ажы айтты го, самандын талы менен эле. Ушунчалык эле жеткишсе, анан самандын талы менен анан акырын чаап койсоң болот деди го деп. Эми самандын талы эмне деген нерсе бул? Жуп-жумшак эле, жөн эле бир булбураган бир чөп. Анан ошентсе анан кийин, жок, эгерде мен аны жазсам, анда мындай талкуу жаралмак эмес да деп атышат. Бул атайын, демек, атайын жасалган нерселер экен да. Мындай нерселерге жеткирбешибиз керек. Бирок биз мындай карап көрсөкчү, ошол соц тармакта ошонун баарын мыкаачылык менен кандай өлтүргөн, кандай сабаган, ошонун баарын жаза берген, мен ойлойм бул жакшылыкка алып келбейт да. Анткени мисалы 90-жылдарды карап көрсөңүздөр, жаштарда түшүнүк жок эле да. Бандитский Петербург чыккандан кийин жаштардын баары эле кара БМВ минишип эле, ошондой бир өзлөрүнүн ошондой жашоого кызыгышып эле, анан түрмөнүн жашоосу менен, ошонун слоганы менен элге менен сүйлөшкөнгө жаштар мындай турай башташты да. Ошону демек бул жакшы экен деп. Эгерде биз ошондой бир көйгөйлөрдү көп эле чыгара берсек, мүмкүн азыр бир 2-3 көйгөй бир чыгып мындай бир ажиотаж болуп атабыз да. Мүмкүн бул ошондой жаза берсек, бул инструкцияда болуп калышы мүмкүн да жаштаргачы. Демек ушундай кылып койсо эле болот турбайбы? Мына тетиги ушундай кылды эле, мынча эле жыл берилди. Демек ошондой кылат экенмин да кийин. Анан эми албетте биз айтып атабыз, динде ошол мисвак менен чапса болот, коркутса болот. Бирок ошол процесс өзү аялдын өзүнө канча унижение да. Биринчиден эмнеге чабат? Ким ага укук берди да? Ошол чабуу үчүн өзүнчө бир процесстер болуш керек да. Эгерде ал болбой турган болсо, бирок анын баарын элге жарыя кылып, момундай кылсаңар болот деген, демек бул уже посыл кетет да. Кыргыздар айтат, мындай динде ошондой экен, анан саманды бирөө күрөк деп түшүнөт, бирөө дагы бирдеке деп түшүнөт. Бул дагы процесске кетет. Ошон үчүн биз ошондой нерселерди көпчүлүккө мындай көп чыгарбашыбыз керек да. Зордук, зомбулуктарды асыраак чыгарып, мындай
позитив жок калды да. Биздики жашоо ушунчалык коркунуч болуп калды. Карасаң эле бул көчөдө өлтүрүп кетипсиң, ошол көчөдө өтүп баратсаң коркосуң да. Кудай сактап мени да бирөө сабап кетпесин депчи. Ошон үчүн мындай бир позитивдүү нерселерди көбүрөөк жазса дейм да журналисттерчи, чтобы элдерге бир жакшы бир посыл кылып, мисалы мен мына аялыма гүл бердим, асага слабо деп, мисалы да ошондой бир флешмобторду өткөзсөк, мисалы болсо мен мына күйөөмдүн көйнөгүн үтүктөдүм, ким менден жакшы үтүктө, билбейм да, мындай жөнөкөй, бирок ошол адамдарга бир жакшы нерсе алып келе турган, же болбосо күйөөсү үйдө мен манты жасадым десе, эркектер ким манты жасайт десе, мисалы да пайгамбар камыр жуурганды эмнеге кыла албайбыз? Анан аялдар жок, мен ойлойм да жашоонун бир жакшы жагын көргөзүшүбүз керек болуп атат. Анан өлтүрдү, зордук зомбулук кылды, бирок бул жерден да карап ошол мен бардык ошол 3 өлүм боюнча да аябай окуп чыктым, анан карадым, изилдедим. Бул жерде дагы ошол аялдардын дагы ошол эркектердин да өздөрүнүн күнөөсү бар деп ойлойм да менчи. Анткени бул жерде ошол айымдар деле эгерде ошондой зордук зомбулук кылып жашап аткан болсо, эмнеге жашайт? Эгерде ал сыйлап атса, уруп атса, тепкилеп атса, эмнеге жашайт? Ал арак ичип келип атса, эмнеге жашайт ал адам мененчи? Ошондой эле эркек да эгерде аялга укпаса, жаман иш кылып атса, андан көрө мүмкүн айтыш керек эле, өлтүрбөй эле, ай кел, сен өз оокатың кыл, мен өз оокатым кылам. Мүмкүн мен башка никелешкенде менин жашоом жакшы болот. Бирок биз эмнегедир эле мындай бир аялдарга өтө этият мамиле кылгыла, анткени алар кабыргадай болот деп бекер айткан жок да хадистечи. Ошол өзүбүз каалагандай мен аны түзөйм дегендей, биз аны жараткан жокпуз да, эркекти же аялды. Аны Аллах жаратты. Ошол кулк мүнөзү менен, ошонун бир мындай бир мамилеси менен, же биз ошол мамилени биргелешип жашаганга аракет кылышыбыз керек, аялды эркек дагы. Же болбосо биз мындай бир ортодо бир цивилизованный мындай бир аянтчада чечишибиз керек да. Бирок аны зордук зомбулук кылып, анан мындай кылгыла, андай кыл, мен ойлойм өтө туура эмес. Анткени биз эгерде ошол соцсетте дагы кетип, эгерде өлтүргөнгө мындай кылышыбыз керек деп дагы фатваларды чыгара берсек, коомчулукта дагы зулум өтө күчөп кетиши мүмкүн да. Мен ошол сизди дагы көбүрөөк чакырат элем да, кесиптеш катары ушу соцсеттерге, социалдык тармактарга ушундай көбөртүп жабырткан, чымындан пил жасаган, анан башын кесип коюптур деп кан жайылган же башка кылгандарды неметкендерди токтотууга бир чакырыктар болсо, сиздердин мындай укугуңар узун дегендей да, түшүнүктөрдү берип. Азыр көп сөзгө караганда кыска, нускалуу бир жеткиликтүү тарбиялык маанидеги иштерге көбүрөөк көңүл бөлүп калышты. Баттагы кабыл алышат биздин коомчулук. Анан мен мисалы үчүн үйдө отуруп эле ошо социалдык роликтерди жасап аттым, аялдардын тарбия боюнча социалдык роликтерди, өнүгүү боюнча аялдардын, ошондой эле балдарга болгон коргоо туурасында жана башка социалдык роликтердин көп багыттагыларын жазсаң болот да, ошол менен эле жеткизсең болот. Демек бул жерде ар кимибиз өзүбүздүн ишибизди кылышыбыз керек. Баардыгыбыз эле журналист болуп, баарыбыз эле пост жазып, таза болбосо телевиденияга чыга албаса, ошентип эле Фейсбукка чыгып эле, Инстаграмга чыгып эле коомчулукка көбүртүп жабыртуунун кереги жок да. Анан кийин мен ушул биздин алымдарыбызга, мына Жамалга окшогон биздин устазаларга, айымдарга ыраазычылыгымды билдирет элем. Эгер булар болбосо, бизде коомчулукта бул маселелер өтө эле курч болмок. Чынын айталы, мына Нурлан мырза, мен деле үйдө отуруп эле кухняда тамак жасап отуруп эле коюп Чубак ажынын, мына Жамал айымдын, Абдышүкүр ажынын көптөгөн баяндарын угат элем. Ошол азыр аялга кереги жок сыртка чыгып алып, бир жерге барып, окуп, үйрөнүштүн кереги жок. Укугун үйрөнөт, Курандан үйрөнөт, баяндардан үйрөнөт, биздин мына тренингтерди өткөрүп атышат. Көптөгөн бейөкмөт уюмдар бар, алар аялдардын укугун жеткизип атышат. Үйүндө отуруп эле укуктарын санап билип алса болот. Мына социалдык өнүктүрүү министрлиги бардык ошол бейөкмөт аялдарга жардам бере турган кризистик борборлордун дайын даректерин телефондоруна чейин жарыялады. Андай нерселер аялдардын биринчи орунда телефонунда орун алыш керек, сактап коюш керек, купуялуулук деген болуш керек. Бир эле күйөөсүнө эмес, башка учурларда ар кайсы жерден зордук зомбулукка кабылып калышы мүмкүн. Ошондуктан аялдар дайыма өздөрүн дагы, балдарын дагы мындай капыстан келген бир кырсыктарга даярдап,
керек болсо ошол бир балдарына өзүнө дагы бир сыра инструкциядан өтүп коюш керек да. Мындай нерседен эч ким кача албайбыз. Кепилдик жок, эртең кабылып калабыз деп. Мисалы үчүн Швейцарияда жана башка Европада баягы гендердик теңчиликти биринчи көтөрүп жүргөн мамлекеттер эле бул бир эле бийликте эмес, бийликке болгон атаандашуу эмес, же болбосо аял менен эркектин тең укуктуулугуна болгон атаандашуу эмес. Бул аялдарга үчүн, аялдарга дагы эркектерге дагы шарттарды түзүп берүү мамлекеттик тараптан кепилдиктер. Мына Жамал айтып атпайбы, бир жерден өтүп баратсаң коркунуч деп. Аялдар баса турган, жумуштан үйүнөн келе турган жерлерге мисалы үчүн аялдардын коопсуздугун ойлогон камераларды орнотобу, бир жеңилдиктерди береби, ошол эле учурда эркек балдарга, кичинекей кыздарга мына ошол майда чүйдө нерселерден ошол биздин теңчилик келип чыгат да. А биз буларга карабай туруп анан кийин башка бийликтен издейбиз, башка жактан зордук зомбулуктан издейбиз. Бул баардык мамлекеттерде, жер шарында болуп жаткан окуялар да. Рахмат, урматтуу коноктор, айымдар. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Абдан маанилүү, жакшы маек куруп бердиңиздер. Буюрса бул тема буну менен эле бүтүп калбайт. Буюрса дагы ар кайсы жагдайдан сүйлөшсөк болот. Биз дагы күтөбүз. Буюрса буга кайрылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин кезектеги көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.